Жалал Абад облусунда жүк ташуучу электр мотоциклдерин, жеңил жүк ташуучу унааларды, насосторду жана клапандарды чогултуучу завод куруу аракети көрүлүүдө. Бул багыттагы инвестициялык долбоорду ишке ашыруу максатында президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев Кытайдагы бир нече ири компаниялар ортосунда 3 тараптуу меморандум түзгөнү маалымдалат. Долбоордун алдын ала болжолдуу наркы 4 миллион АКШ доллар. Муну менен жаңы 1000 адамга жумуш орундары түзүлмөй болуп турат. Кытай ишкерлеринин ассоциациясынын төрайымы менен сүйлөшүп жүрүп, ошолордун ишкерлери биздин Жалал Абад областына бүгүнкү күндө 2 ишкананы куруу боюнча биз меморандум түзүп келдик. Имарат камсыздап беришибиз керек, ушул завод кура турган. Биз азыр караштырып атабыз. Имараттарды биз дагы беребиз. Эгер ошолор булардын ошол шартына туура келе турган болсо, булар Кудай буйрса сентябрга ошол портерге окшогон жеңил жүк ташуучу автоунаанын сборкага топ-топ чыгара турган завод ачылат. Андан сырткары ошол аккумулятор чыгара турган, батарейка чыгара турган завод менен дагы азыр сүйлөштүк. Алардан келип ошол 2 завод Кудай буйрса ошол өздөрүнүн мындай кура турган ойлорун билдирди. Биздикилер азыр бүгүнкү күндө 6000 штук портер Корея мамлекетинен келет экен бизге. Кореядан дагы анын 80% эски машиналар кирет экен. Биздин шартта 1 жыл, 2 жыл, 3 жылга чейин иштейт экен дагы. Анан иштен чыгып, тетиктерин алмаштырып, мындай ремонттору көп талап кылып, элди көп чыгымы душар кылат экен да. Ошонун негизинде булар эгер жаңы машина чыгарган болсо, жок дегенде 5-6 жыл мындай гарантиясы менен чыгарып берет. Облус башы Абсатар Сыргабаев баштаган делегация Кытай Эл Республикасынын 5 шаарында болуп, 2 тараптуу кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргөн. Анын алкагында тараптар Кытайдын Шэньчжэнь шаарына да барды. Анда каланын тазалыгына 25 жылдан бери кам көргөн компаниянын ишмердүүлүгү, таштандыларды иреттөө, кайра иштетүү механизмдери менен таанышышкан. Мекеме Кытайдын 180ден ашуун шаарында өз кызматын көрсөтөт. Мында аралыктан башкаруучу автоматташтырылган техникалык системаларды колдонууга жана иштеп чыгууга басым жасалган. Делегация Кытайдын Сизинин шаарындагы курулуш жана айыл чарба техникаларын чыгарган заводдор менен дагы таанышты. Кыдыруунун жүрүшүндө ыйгарым укуктуу өкүл аталган заводдор менен кызматташууну жолго салуу жаатында сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Ошондой эле Кытайдын Анкан шаары менен Жалал Абад шаарынын ортосунда бордоштук меморандуму түзүлдү. Ага Жалал Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков, Кытай Эл Республикасынын Анкан шаарынын мэри Чайли кол койгон. Эки тарап аймактардын кызматташуу мамилелерин тереңдетип, соода, экономикалык, инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу тууралуу макулдашышкан. Анкан шаарынын мэри менен жолугуштук. Анан ушу Жалал Абад шаары менен Анкан шаарынын ортосунда достук мамиле боюнча меморандум түздүк. Алар мынакей май-июнь айларында келе турган болочут. Бир топ бизнесмендери кошо келишет. Ошол эле мэриянын сотрудниктери келет. Бизнес тармакты көрсөткөн меценберлер мененчи, партиянын жетекчилери ошолор менен келип, биз Жалал Абад шаары тыгыз мамиледе иш алып бара турган болуп сүйлөшүп келдик да. Бейле кетсек, президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев баштаган делегация Кытай Эл Республикасынын Шихетси, Шэньчжэнь, Сизинин Анкан шаарында жана Шэньси провинциясында жумушчу сапары менен болду. Бир жумага созулган иш сапар кечээ 5 февралда жыйынтыкталды. Асел Сыдыкова, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы.